Мына ушундай толугу менен бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдун 3-кабатынан сатыла турган квартира чыкты. Алуучулар барбы? Ремонтко берилген. Адамдар көп эле айдан бери кадимкидей ремонт кылып кирип жашап аткан учуру суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Так, Vision курулуш компаниясы курган домдун алдында турам. Кантип келем бул жерге, кайсыл жерде дей турам болсоңуздар, шаардын кире беришиндеги арканын жанында жайгашкан областной больницаны билесиздер. Ошол областной больницанын эле жанында болуп калат. Моноев көчөсүнүн бою. Эми айтпасам деле билесиздер туугандар. Сонун жерде жайгашкан. Так, сатылуучу квартирабыз ушул домдо, 1-подъездде, 3-кабатта. Ушул квартира сатка чыгып атат, ремонтко берилген. Жалпы аянты 139 квадрат метр. Чогуу алып койсоңуздар болот, кааласаңыздар ээси ортосунан бөлүштүрүп 2 квартира кылып деле сата берет экен. Бирөөсү 66 квадрат метр болот, бирөөсү 70 квадрат метр болот. Азыр чыдап турсаңыздар бардыгын көргөзүп берем. Эгерде чогуу ала турган болсоңуздар, могул жакта эң негизги эшик орнотулган. Ошол жактан квартирага кирип чыгып турсаңыздар болот. Анан жок, мага ошол квартиранын жарымы эле керек дей турган болсоңуздар, бир эшиги могул жакта орнотулат. Экинчи эшиги туугандар, кудай буюрса, могул жерге орнотулат экен. Бронированный эшик коюлуп, ушул жактан квартирага кирип чыгып турасыздар. Бирөөсү 66 квадрат метр болот, бирөөсү 70 квадрат метр болот. Ушул жерден эшик орнотуп өздөрү коюп берет, эшикти ачып квартирага кирип чыгып тура бересиздер. Могул жерден туугандар. Так. Анан бул жакта экинчи эшиги бар, могул жакта лифт иштейт. Так. Экинчи квартирага мына ушул жактан кирип чыгып турсаңыздар болот. Анан караңыздар, бул жакта дагы 3 квартира бар экен, 3-кабат. Көрдүңүздөр, эшикти ачып киргиле бересиздер. Туугандар, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар, документтери так, ремонтко берилген, келип ремонт кылып кадимкидей жашай берсеңиздер болот. Менимче түшүндүрө алдым окшойт туугандар. Акчаңыздар жеткен болсо, общий 139 квадрат метр болгон ушул квартираны алып койсоңуздар болот. Анан жок, ушул эле жарым эле жетет дей турган болсоңуздар, азыр планировкаларын түшүндүрүп бердим мага. Өздөрү тосуп даярдап берет экен. Бирөөсү 66 квадрат метр болот, бирөөсү 70 квадрат метр болот туугандар. Каалаганын ала бересиздер. Премиум класстагы квартира, себептен потолокторун караңыздар. Потолоктун бийиктиги өзү эле 3 метр 60 сантиметрге жакын болуп калат экен. Азыр өлчөдүк. Так, туугандар, азыр мен бөлгөн боюнча көргөзүп берейин, эки квартирага бөлгөн боюнча көргөзүп берейин. Анан жок, бөлбөй эле койсун, чогуу эле алам дей турган болсоңуздар, кийин келип ээси менен сүйлөшүп дагы да бир толук маалымат аласыздар. Азыр мына бронированный эшикти ачып киргениңиздерде, бул 1-чи квартира. Могул жерден тосулат. Ал бөлмө наркы квартираны коюп калат туугандар. Могул жерден кирдиңиздер, азыр 1-чи квартираны көргөзүп берип атам. Мына, бул жагы санузел, ажаткана, бул жагы душ, бул жакта дагы бир комната. Анан дагы бир комната туугандар. Бул жагы ошондо кухня болгон болсо, 4 тарабы зал болот дагы. Анан бул жагы спальня болот. Жүрүңүздөр. 1-чи комнатасынан баштайын. Бул 70 квадрат метрдин квартирасынын планировкасы туугандар. 70 метр квадрат болгон квартиранын планировкасы. Бул 1-чи бөлмөсү спальня. Анан жакшы жери туугандар, бул жактан областной больница тараптан дагы келсеңиздер болот. Областной больницанын эле жаны. Айнекти ачсаңыздар, областной больница көрүнүп турат туугандар. Бул ошондо родительский. Бул жагы душ, анан бул жагы ажаткана. Планировкасы сквозной. Бул тараптан, анан областной больница тараптан дагы күн тийип турат, шамал жүгүрүп турат туугандар. Бул ошондо кухнясы, мына газды көрүп атасыздар, бардыгы даяр ремонтко. Так, кухнядан мына бул жака пластик эшикти коюп туруп, залга чыгып кетсеңиздер болот. Бул зал, конок бөлмөсү туугандар. Мына жактан деле айнек терезеси бар. Дом, двор тарапты карап калат. Анан мына могул жерден чийип коюптур, ушул жерден тосулат туугандар. Болду. Ушул жерден бир квартира бүттү. Жакшылап көрүп туруңуздар. Бир квартира бүттү, 70 метр квадрат. Планировка сквозной. Эми экинчи квартираны көргөзүп берейин. Ал 66 квадрат метр. Эшиги, жана айттым го, лифттин тушундагы дуалдан башталат. Могул жерге эшик коюлат экен дагы, бронированный эшик. Ушул жерден квартирага кирип келесиздер. Киргениңиздерде могул жерден чийип көргөзүп коюптур. Могул жери кухня болот.
эшик коесуздар да эми өзүңүздөр тосуп жасап. Бул жагы мына зал болот туугандар. Мына ортосуна мындай тосуп коюптур. Зал, кухня. Анан мына жерден солго бурулсаңыздар, мына бул жакка чейин санузели болот. Душ, унитаз, раковина баардыгын ушул жерге коесуздар. Анан солго бурулсаңыздар, мына эшик турат, ушул жер мына бир комната. Бул жерде спальня кылсаңыздар болот туугандар. Өйдө тарабын форточка кылып койсоңуздар, спальняга деле күн жарык тийип турат. Жакшы, өтө сонун. Же башкача кылсаңыздар болот. Эми ал жагын чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Ушундай туугандар. Бул 66 квадрат метр. Так, нар жак спальня, мына жер санузел, бул жер кухня, анан могу төрт тарабы зал болуп калат. 66 квадрат метр. Анан бул жерде туугандар, негизи бизнес помещение болгон экен, бирок квартирага берилип кетиптир. Мына потолокторун караңыздар, өтө бийик премиум класстагы квартиралар туугандар. Жакшы жери 3-чү этаж. Кийин чыгып түшүп турганда оңой болот. Сатылган себеби барыңыздарга эле кызык болот. Негизи строй компания лифтовый компанияга берген квартиралардын бири экен. Лифти орнотуп берет да булар бул жергечи. Анан ошонун акысына квартира өткөрөт. Квартира берет акысына. Эми квартираны сатып акча кылып аткан учуру. Эми аны айтпасам деле баарыңыздар түшүнөсүздөр, билесиздер. Так. Анан бул жерде ээсинде дагы башка квартиралар, дагы башка бизнес помещениялар бар экен. Ээсине чалып, келип, сүйлөшүп, өзү менен дагы көрүп толук маалымат алсаңыздар болот. Варианттары көп экен. Лифтовый компаниянын квартиралары, документтери так, бардыгы жакшы. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем десе. Эми туугандар, баасын айтайын. Чоң алсаңыздар деле, бөлөк алсаңыздар деле, ар бир квадрат метри $950 бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, айтып көрөсүздөр. Ынап калса алмаштырат, болбосо нак акчага сатат. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнүз чалыңыздар, WhatsApp аркылуу жазыңыздар. Өзү дагы информация берет. Же келип көз менен көрүп, бетме-бет сүйлөшүп кетсеңиздер деле жакшы болот. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.